Адамзатынын ден соолугунун бекемдиги азык катары жеп жаткан тамак аштан көз каранды. Кыргыздар илгертен мал жандыкты аздектеп асыраган өзгөчө калк. Азык катары колдонуп тамак аш жасап жашап жаткандыктан ошол мал жандыктын амандыгы биринчи орунда турат. Жайыттардын такырлануусу акыркы жылдары чоң көйгөйгө айланып бараткан. Жайыттардын начарлануусун алдын алуу максатында Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги тарабынан системалуу иш-чаралар көрүлүп жаткандыгын адистер билдиришет. Жайыт боюнча мыйзам чыкпадыбы? Ошол жайыт өнүктүрүү боюнча кадамдын эң негизгиси биринчиси. Ал келип чыкканда мындай болду. Ошол жайыт пайдалануучулардын өзүнө берди пайдаланууга жана башкарууга. Ошонун негизинде жайыт пайдалануучулар бирикмелер түзүлдү. Бизде башая Кыргызстанда 460 түзүлгөн, азыр 454 иштеп жатат да. Алардын иши кандай? Ошол жерде жайыт пайдалануучулар өзүнүн жайытын, бул меники пайдаланышым керек. Анткени ал жайыт пайдалануучу ошол жерге эмдиги жылда келет, кийинки сезондо да келет, кийинки убакта да, жазында да, күзүндө да пайдаланат. Ошон үчүн ошолордун көз карашын өзгөртүш керек да, жайыт пайдаланууда. Эгер көз карашын өзгөртүп, ошо жайыт меники, мен ушул жерден кийинки жылдагы экономикалык жактан өзүмдү оңдойм, малды семиз кармайм десе, ошол эң негизгиси катамыз болот да, жайыттар жакшы каттагы өнүгөт. Тажрыйбалуу адистердин айтымында жайыттардын такырлануусун алдын алууда ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыт комитеттердин туура багытта иш алып баруусу зарыл. Жайлоолорго мал жаюуда алардын так санын эсептөө, жайлоолордун такай алмаштырылып туруусу жана жайыт акысынын өз убагында төлөнүп туруусу чоң мааниге ээ. Биринчи өстүрүш үчүн мен өзүм ойлойм, ушу кай жерге барсаң столовойго тамакты 100 сом төлөбөсөң тамак ичпейсиң да. Ошо бүт жерге акча керек да. Акча караты жок, карагаты жок, эч кандай жумуш жүрбөйт. Анан эми мынау элдердин төлөгөнү, малы көбөйсө, ошонун 50%-тен өйдөсүн биз инфраструктурага жумшап атабыз. Азыр так санын айта албай турам. Бир талай көпүрө салдык. Жанакы арист немелер менен рахмат жардам берип атат, алар менен да салдык. Өзүбүздүн күчүбүз менен да салып атабыз. Эми баягы 100 тонналык көпүрө салгандан азыр анчалык күчүбүз жок, бирок баягы терден өтө албай аткан, берден анча-мунча косо коюп алып кетип аткан жерге тигиндей мындайга көпүрө салып, тиги мунусун жардам берип атабыз. Алдын ала түзүлгөн графикке ылайык мал жандыкты жайлоого алып чыгууда жана жайыт комитеттери менен мал ээлеринин ортосундагы тыгыз кызматташып иштөөдө өтө маанилүү дешет министрликтин кызматкерлери. Жайыт комитетинде мисалы баягы так эмес, 7ден 11ге чейин ушундай кишилер иштеши мүмкүн да, ар бир мүчөлөр болот да. Анын ичинен өзлөрү жайыт комитетинин мүчөлөрүн кимдер шайлайт? Булар жанакы жайыт пайдалануучулар бирикмелер сунуштайт. Жайыт комитетинин төрагасы болсо, жаңы мыйзам боюнча жаңы алынды айыл өкмөтүнүн башчысы сунуштайт дагы, жайыт пайдалануучулар бирикмеси эгер колдосо, ал киши жайыт комитетинин төрагасы болуп шайланат. Анан бул жерде эң биринчи ошо жайыт комитетинин төрагасы жана мүчөлөрдүн билим деңгээлине маани бериш керек. Ал жерде кандай болуш керек? Мисалы мен азыр айта албайм, жана 454 жайыт комитет иштеп атат атпайсызбы Кыргызстан боюнча. Билим деңгээли жетиштүү депчи, ар кандай адамдар туш келип калат, анткени бул коомдук фондда элдер өзүлөрү шайлап атат. Шайлаганда мугалим дагы же болбосо катыраак сөйлөгөн кишилерди дагы ар кандай нерселер шайлап коюшу мүмкүн. Алар бирок ошо пландарды түзүш үчүн, иштерди алып барыш үчүн жок дегенде анча-мынча билими болуш керек да ошол тармакта. Жок дегенде биолог мугалим болсо же зоотехник болобу, же ветеринар болобу, же болбосо айыл чарба тармагында болсо өтө жакшы да. Ошолор болсо, анда ошол жерде жайыт комитетинин иштерин алып кетиши мүмкүн. Ар бир айыл өкмөттүн жайыт маселесин чечүүдө ар бири өзгөчөлүктөргө жараша өзүнчө түзүлөт. Анткени айрым жерлерде киши башына үлүш жер менен мал көбүрөөк болсо, калгандарында алда канча аз. Жайыттарды такырлануудан арылтуу максатында Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин жайыт, мал жана балык чарба башкармалыгы тарабынан жерлерде жайыт комитеттеринин иштерин тыкыр көзөмөлдөө жана жайыттарды пайдалануу менен башкарууда алгылыктуу иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Акыркы бир нече жыл ичинде ушул жайыт учактардан кандай пайдалануу жагы дагы ошо пландаштырылат да. Эгерде жайыттарды эс алдыруу менен бул эң мындай каражатты сыз эле уюштуруу маселелери менен ошо жайыттарды жакшыртсак болот да. Же болбосо ошол эс алдыруу менен жайыт участогун быйыл ошо жанагы эмнени нагрузканы азайтуунун эсебинен жайыттыбызды эс алдырып, ошо абалын жакшыртууга эң жакшы мүмкүнчүлүк бар да. Кайсы жайытка канча мал барыш керек экендигин малчылар аныкташ керекпи же? Ошол жана жайыт комитети
Ошо жайыттын абалын билгенден кийин анын түшүндүлүгү кандай, ал кандай абалда турат, ошондон кийин пландаштырат да. Ошол участокко канча мал барыш керек, канча мал, канча күн ошол жайыттыбыз ошол тоют менен камсыз кылып алат деп ошону эсептеп, ошонун негизинде жанагы көчүп конуу графиги түзүлөт да. Мисалы үчүн ушул конушта, ушул жайытка 3 корогой мынча күн отуруш керек. Андан кийин башка жайытка көчүрүлүш керек. Эми дагы бул бир нече факторлордон көз каранды да. Мисалы үчүн эгер жаан жакшы жаап, эгер эмне болсо, ошо жайыттарыбыздын абалы жакшы. Эгерде ошол жамгыр жаба эмне болуп ошо жайыттарыбыздын абалы начарлап баратса, ошол эле жанагы адистер көзөмөл жасап, башка жакка көчүрүү маселесин эмне кылыш керек да. Ошонун маселени чечип биз идеалдуу түрдө ошого барышыбыз керек да. Эми бүгүнкү күндө да эми башталышында кээ бир эмнелер бар, бирок бара биз ошондой эмнеге жетишибиз керек. Бул биз үчүн мындай жаңылык деле эмес, себеби элибиз ошентип жайыттарды мындай кунарлуулугун начарлатпастан пайдаланып келишкен. Биз да ошого барып жетишибиз керек да. 100 жылдап, 1000 жылдап пайдаланып келишкен жерди да биз салттуу түрдө пайдаланып келишкен. Салттуу эмне ошол салттуу традициялык ыкмаларыбыздан пайдалануу негизинде. Жана бир нече ошондой боюнча дагы биз мындай атайын көрсөтмөлөрдү, колдонмолорду иштеп, ошо биздин тажрыйбалуу жайыт пайдалануучуларыбыздын айтуусу менен ата-бабабыздан келип аткан жанагы традициянын негизинде бир нече ушундай колдонмолорду иштеп чыктык. Анын негизинде пайдаланыш керек деген максатты коюп атабыз да. Эң негизгиси ушу жайыттарыбыздын кунартуулугун, абалын начарлатпай, туура пайдалансак, мен жана сөзүмдүн башында айткам, бул жайыттар төгөнгүс байлык. Жыл мезгилине жараша кышкы жайытыбызды кышта пайдаланып, жайкы жайыттарыбызды жайында пайдалануу менен негизги принцип мындай болуш керек да. Улам мынакей эрте жаздан баштап жаздоо, андан баштап ортоңку жайыттарга ошо улам барып туруп, мына жайкы азыр мына толуп турган жайкы толуп турган маалында эң төркү жайыттарыбызды пайдалануу. Мынакей. Эми кайра эле ошол улам суук түшкөндөн баштап ошо кайра улам ылдыйлап түшүп отуруп, күздө эли отурукташкан айылга жакыныраак, улам жакын. Күздө мына кеч күздө келип кыштоого келип, мынакей вот ошол пайдалануунун бир ыкмасы. Жайында суу аймалдарды бардык ушундай мынакей ар бир эмнеде ушу саан уйлар калсын, мингич аттар калсын, анан анча-мынча пайдаланган майда жанык 5-6 майда жанык калсын, калган суу аймалды баарысын алыскы жайыттарга жайлоого айдоо боюнча мынакей өздөрү ички эреже дешип ошондой түзүшүп алганда, бүт малды жайлоого айдайлы. Себеби айыл четиндеги мына жакынкы жайыттарыбызды күздө, кышта пайдаланалы деген ошондой принцип коюшуп, эл бири-бирине көзөмөл жүргүзүп, негизги малдарды азыр мынакей жайлоого айдашып атат да. А бир убакта кышын жайын ошо кыштоодо туралы эле ошол жерде кыштадан, жайдадан бейшак көчпөй эмне кылбастан ошондой убактарда болуп калган да. Азыр агыранда буюрса жылыштар бар. Азыр эл мүмкүн болушунча жайкызын жайлоого малды айдаганга ушул эмне бөлүп калды да. Көбүнчө ушул жайыттарыбыз такырланып, начарлап кеткен жайыттарыбыз бул айыл четинде жайыттар да. Ошол жайыттар. Алар көппү, азбы ошол каралбай калгандар. Эми мындай эмне алып келгенде бир бул боюнча жана мен айткандай эле азыр ошол боюнча иш алып барып атабыз да. Ошол айыл тегерегинде жайыттарды такырлатпайлы бир маселе. Экинчи маселе дагы жана көчүп конуу графики деп атпайлыбы? Ошолдо жана ички эрежелерге ушундай эмне кылышып калды, график кылышып, мисалы үчүн айылдагы жайлоодон 15-сентябрда көчүп келебиз деп ошондой эмне кылышып коет да. Себеби ага чейин айылдагы жанагы эгин тигиндер жыйналбайт, башка болбойт. Бул дагы чоң маселени жараткан нерсе да. Бул жерде эч кандай каражаттын кереги жок. Уюштуруу маселесин коюш керек да. Мен сизге бир пример мен дайыма айтып мисал кылып жүрөм. Ошо биздин бир Нарын областындагы бир айыл өкмөтүндө ушундай бир эмне болгондо ошол сүйлөшүп баарыбыз эмне кылган, бирок билесиз 1-сентябрдан
мектеп башталат. Көп биздин ошол фермерлерибиз, чабандарыбыздын балдары мектепке барыш керек. Анан баарыбыз жапырт ошо 1-сентябрь карап эле август аягында көчүп келе баштайт да. Анан кийин жалпы ошол эл сүйлөшкөндө айтышканда биз 15-сентябрдан эрте көчүп келбейли. Себеби 15-сентябрга чейин биздин эгинтигиндерибиз жыйылбайт деп. Анан макул болушат дагы, бирок бир күнү ошол азыр баарыбызда телефон бар. Анан чалат. Асан көчүп баратат. Мисалы үчүн августтун аягында, 28-inde айтат да, мен деле көчөм, эмнеге бул көчүш керек, мен дагы көчүш. Атаандашмай. Да. Анан ошондой болгондо жана айыл өкмөтүнүн башчысы айтат да, мен ошол жердеги жайыт комитетинин төрагасы, айыл өкмөтүнүн башчысы, анан кийин ошо жергиликтүү участковый баарыбыз, анан кийин жанагы жайлоодон келген жолду билебиз да, Капчыгайдан келет да. Анан баарыбыз дейт, как раз Капчыгайдан чаңытып айдап түшүп келатты. Анан токтотуп, мынакей биз жалпы биздин элдер сүйлөшкөнбүз. Чечимибиз бар. Чечимибиз бар. Мынакей эмне болгон? 15-сентябрга чейин баарыбыз жайлоодо малды кармайбыз, 15-сентябрдан баштап көчүп келебиз деп баарыбыз такташып сүйлөшкөнбүз. Ошон үчүн сиз кайра кетишиңиз керек деп жана бир чабанды кайтарып койдук дейт. Мына баарыбызга жетти дейт. Ошо менен мынакей тартип келип калды дейт. Кыштоодо алып алган, ал жерде кышына жайын отурат, анын коңшуларынын дагы жайыттын эмне болуп аткан, буга чейин эч ким көчтөзө мен өзүм билем эмне болгон деген бар. Жандарыбыз дагы бар. Азыр эми бизди ошону жалпы эл көзөмөлдөп калды. Жана жайыт башкарууга коомду тартуу деген ушул болуп атат да. Коом өзү мындай көп нерселерди мындай жанагы өзүм билемге барбай, жайыт акыны төлөө өлчөмүн не катышып атат, эл жалпы жыйын менен. Анан ошо көчүп конуу графигине эмне болуп атат. Анан дагы бир маселе, ошо жайыт көчүп барганда билесиз, бизде жайыт жайлоодо ар бир конуштардын аттары бар да, кыргызда. Анан кийин ошол ар бир фермер, ар бир ошо эмне болгон, мынакей ошо жана план түзүлгөндө эле жайында кайсыл айдан кайсыл жерге чейин кайсы конушта отурат, өзү билет да. Мынакей бул да маселе да. Эмизе көчүп барганда мурдарак барганы конушка отуруп алып, кийинки барганы мен отурганым деп талашкан случайлар да болгон да. Мына азыр ошо жанагы чабан көчпөй туруп эле өзү кайсы конушка отурушун билет. Бул дагы бир чоң маселени эмне кылат да. Себеби ошо эмне кылганда чара чечишип алган маселе болуп калат. Туура. Бул дагы чоң эмне болуп атат, жайыт ушул жайыт комитетинин жайыт бирикмесинин оң жактарын пример катары келтирсек болот. Эми ошол эрежеге эмне болбастан жанагы айткандай көчпөй эмне кылгандар дагы эмне болот, бир аз эл аркылуу уятка алынып атат. Жанагы акы төлөөдө дагы бул ыкма колдонулуп атат. Себеби жанагы жылдын аягында жалпы жыйналган акча боюнча эмнелер жасалганы боюнча жайыт комитетинин төрагасы баш болуп ошол элге жалпы жыйында отчет берип атат да. Ошо отчет бергенде айтыш керек, айтылып атат. Мынакей биз быйыл мынча миң акча топтодук. Бирок бул жерде ушул биздин эмнени эрежеге баш ийбестен акча төлөгөндөр жөнүндө дагы ошол жерде сөз болот да. Мынакей эгерде ушулардан төлөгөндө биздин дагы бир нерсебизди бүтүп калат эле. Маселе чечилмек. Мынакей ушул биз пландаштырылган эмнеден ушул мынча миң сом акча жыйналбай калып, ушул маселе чечилбей калды деп мынакей жана уяткаруу жагын менен дагы чогулуштарда дагы ошондой бир аксакалдар кеңеш жана сот бар деген ошолорго дагы берип мынакей ушул эмне бизде дагы эң чоң маселе жана малы көп байларыбызда көйгөй бар да ушул төлөө боюнчачы. Эми жанагы орто эмне кылган бир 50-20 кой бар эмнелер төлөйт экен дагы 500 1000 эмне кылган эмнелер төлөөбүздөн. Андан мына эл өзү ошого дагы эмне болуп атат да. Өзүн-өзү тарбиялап, өзүн-өзү тарбиялап, өзүн-өзү взаимный контролдо болуп калат да. Бири-бирин көзөмөлдөп. Да, бул көчүп атат, мен көчүшүм керек. Бул эмне калды мен деп, мисалы үчүн 15 фермер көчүп кетип бирөө калып калса, беркилер айтат. Эмнеге бул көчпөш керек? Биз жалпы жыйналышта чечпедик беле. Кардыңыз? Ошентип жанагы коомду да ушу жайыттарды башкарууга коомду тартылуусу мурда караганда жакшы болуп, бир аз тартипке келип атат. Тартипке келип атат.